Бүгүн 21 март Норуз майрамы. Ага кара Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында майрамдык иш-чаралар өттү. Салтанатка аттанган элдин агымы арбын. Ананда күмбүркөө болгонуна карабастан маанайы ачык жүздөрүнүн майрамдык шаң көрүнүп турду. Токчулукту, мол түшүмдү, ырыскыны даңазалаган жаз майрамынын негизги атрибуту сүмөлүк эмеспи? Мындан улам казан толгон сүмөлүк кайнатылып, аянтка келген эл жакшылыктарды тилеп даам сызып жатышты. Норуз майрамы биздин Кыргыз элинде эң керектүү улуттук майрам да бизде. Улуттук майрам болуп эсептелет. Үйдө жыт чыгарып, аластап үйлөрдө ырымдап болгон дүйүн тамактардан жасап столго коюп дегендей бала чака менен ошо Норуз майрамын ар жыл сайын тосуп турабыз. Адаттагыдай эле улуттук оюн зоокторго өзгөчө маани берилип, күрөш, тогуз коргол, кол күрөш, ордо сыяктуу оюндар боюнча мелдештер жүрүп жатты. Норуз майрамын эл менен биргеликте тосуу үчүн Ала Тоо аянтына Аскат Мусабеков, Мирбек Атабеков, Нурлан Насип, Гүлсинат Суранчиева сыяктуу атактуулар келип, ыр белектерин тартуулашты. Кыргыз элинде бүгүнкү Норуз майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бар болуңуздар Кыргыз элим. Ар дайым жаңыланып, ушу биздин ак калпагыбыз көккө чыгып, башка мамлекеттерге чейин ушундай майрамдар көрүнүп билинип демекчимин. Баарыңыздарды Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен Норуз майрамын андан жакшы көрөм. Бул деген үй бүлөлүк майрам. Жыл сайын тозом. Бардык кыргызстандыктарды Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Мына жаз жарыш, күз күрөш демекчи. Ушу жазында көп ушу кыргыз элибизде ушу ийгиликтүү жылдардан болсун. Норуз майрамына отурлай мурда кийин уруша кеткен адамдар элдешүүгө тийиш. Жаңы жыл коомчулукту ынтымакка, тынччылыкка чакырып, ар бир адам баласы бейпилдикте турмуш кечирсе деген тилекти камтыйт.